Кыргыз эстрадасында өзгөчө тембри, имиджи, сахнада өзүн алып жүрүүсү, ананда ачык айрым мүнөзү менен айырмаланган ырчы Жидеш Идрисова төрүбүздүн сыйлуу коногу болду. Ырчы Алматыда өткөн Азия жылдыздары фестивалына конок катары чакырылып барып келди. Фестивалга дүйнө жылдыздары да чакырылып, жогорку деңгээлде өттү деген ырчы айым Кыргыз өлкөсүнүн атынан барып жаткандан кийин татыктуу чыгалы деп Наринай аттуу жаңы чыгармамды шоу балеттин коштоосунда аткарып келдим дейт. Бул эл аралык фестиваль. Бул фестивальга көп жактан ар кандай жылдыздар келет. Быйыл биз Кыргызстандын атынан мен бардым. Өзбекстандан Севара Назархан келди. Андан сырткары Анастейша деген дүйнөлүк жылдыз келди. Араш. Россиядан болсо Серебро тобу келди. Азыр K-pop аябай өнүгүп атпайбы? Ошо Кореядан Астро деген K-pop тобу келди. Ошо Star of Asia'да ошо хедлайнерлер, ошо хедлайнер болгон бул Астро тобу болду. Анткени өспүрүмдөргө аябай жаккан топтун бири экен. Ал фестиваль эч кандай конкурсант сыяктуу эмес, кадимкидей конок катары чакырылат. Ар бир жылдыз биз ал жака конок катары барып келдик. Ал менен бирге баягы биз конокбуз деп мындай жөнөк эле баргандан да мурда аябай жакшы дайындык менен барып келдик. Анткени биз чыгып атканда кадимкидей бул өлкөнүн жылдызы деп айтылат да. Ар бир өлкөнүн аты чыгат. Ошондуктан Кыргызстандын намысын жакшынакай бул жерден да коргош керек, фестиваль болгону менен. Ошондуктан Статус деген шоу балети менен 16 киши болуп чоң бир топ түзүп, мен кыздар менен кошо ошол жака жакшынакай номер менен Наринай аттуу жаңы чыгарма менен барып жакшы выступать этип келдик. Учурда Жидеш Идрисованын Наринай аттуу жаңы чыгармасы жаштар арасында вирустай тарап, сүйүү уккандардын саны күн санап көбөйүүдө. Ырдын аты эмне себептен Наринай деп аталганын сураганыбызда ырчы айым төмөндөгүдөй жооп берди. Негизи ырдын сөзүн укса, мындай ар бир адамдын өзүнүн кандай десем, көз алдында мындай ар кандай элес болот да. Ошондуктан мен ар бир адамга ошону калтыргым келип атат. Өзүңөр кандай түшүнсөңөр, ошондой түшүнгө депчи. Кээ бир ойлойт экен, Жидеш нарындан чыккан кыз, нарынды кыз, анан кийин ошо нарынга учкаштырып, баягы нарынды кыздарга арнаган сыяктуу кылып Наринай деп аталган болуш керек, ырын деп, Наринай деп продать болуш керек деп. Кээ бирлер болсо ойлойт экен, Наринай деген бул кыздын аты деп. Кээ бирлер болсо ойлойт экен, эгерде Наринай деп ушунча мындай бир кыздын бир жакшы жактарын бүт айтып, ошо жакшы каалоо тилектер менен мындай кызга арнап ыр болуп атса, ошо Наринай деген сөз бул көп кыздын жакшы жактарын билдирген сөз экен деп ушундай ар кандай ойлойт да. Ошон үчүн мага ушул жери аябай жагат. Ошо Наринай деген түшүнүктүү, ошо ар ким өзү кандай кабыл алып, кандай ойлосо, ошондой кала берсин. Ырчы Жидеш айымдын пикиринде Кыргыз эстрадасында укмуш таланты болбосо да, тынбай аракет кылган жигит-кыздар популярдуулукка тез жетишет. Ал эми вокал жактан күчтүү ырчылар талантына ишенип, өздөрүн таштап коюп жатышат. Азыр эч кимге сыр эмес, ырчылар той аркылуу күнүмдүк жашоого акча таап калышты дейт ырчы. Биздин негизи өлкөбүз таланттуу кыздарга, балдарга бай, бирок азыр өзүн таап кеткен адамдар бул өзүн аябай иштеген балдар, кыздар болуп атат чындыгында. Азыр эл деле көрүп билип атат, ким иштесе ошо иштейт дегендей. Азыр таланты деле прям аябай кыйнырдабаса дагы, бирок аябай тынбай иштеген белгилүү ырчы балдар, жигиттер, айымдар ошо белгилүү болуп, өзүнүн ордун жакшы кармаган болуп эсептелет да. Ага салыштырмалуу аябай таланттуу кыздар азыр мындай кандай десем, өздөрүн таштап койгон, же аябай таланттуу балдар өздөрүн таштап койгон. Анткени кандай десем, мүмкүн орусча айтканда самодостаточный. Анткени мен таланттуумун да, мен любой моментте кайсы жерде болбосун, турган жеримен, жаткан жеримен, уктаган жеримен, тамак ичип аткан жеримен ырдап бере алам деп, мүмкүн өзүнүн багы меники дагы али алдыда деп, может быть, өзүнүн мындай бош кармап жүргөндүктөндүр.
мүмкүн мен дагы үлгүрөм иштегенге деп жүргөндүктөндүр, бирок билбейм. Азыр менин оюмча биздин шоу бизнесте, биздин эстрадада, биздин сахнада, кыргыз сахнасында өзүн аябай, өзүн аз уктап, тамак аз жеп, бутуна тийбей чуркаган адамдар азыр өздөрүнүн ордун таап жүрөт. Көбүнчө эл айтат экен да, тиги силер фонограмма менен чыгып жөн эле өзүңөр ача бересиңер депчи. Бир чети эл туура айтат. Анткени кээ бирлер мисалы фонограммасыз ырдай алыша албайт. Кээ бирлер жан дүнү менен ырдап кете алат. Бирок ошо жан дүнү менен ырдап кетүүчүлөргө дагы ошо туура мындай оборудование коюш керек да. Анткени сахна чоң болсо элементарно мониторлор туруш керек. Мониторлорду коюш керек. Анан прострелы деген понятие да. Негизи технический ошол жагынан мындай биз аябай аксап турабыз да. Техника жагынан. Сен сүйүп жүргөн, көптөн бери көргүң келип жүргөн, көптөн бери уккуң келип жүргөн артистиңди сен той болсо, ошо тоюңа чакырып, мындай эле жакын көрүп алсаң болот да. Кааласаң сүрөткө түшүп дегендей, кааласаң автограф алып, ошон үчүн азыр кичине тойлордун артынан ошо концерттер да азайды. Анткени эч кимге бул секрет деле эмес, эч кимге жашыруун эмес. Азыр көпчүлүк ырчылар, артисттер ошо той аркылуу эле күнүмдүк жашоосуна акча табышат. Ырчы Айым алгач Эдем алмасы тасмасынын саундтреги аркылуу таанылган. Ошол учурда улуу кызым Севара боюмда бар болчу. 11 жылдан кийин экинчи кызым Аделди төрөдүм деген Жийдеш Идрисова кыргыз-корей салты менен кичүү кызымдын тушоосун кестик. Аделди көргөндөр атасына окшош деп айтышат, бирок мага окшош дейт. Ал Эдем алмасында ырдап атканда боюмда бар болгон кезде студияга барып жаздыргам үнүмдү. Андан бери 13 жыл болуптур. Ошо боюмда бар кезде барып жаздыргам ошолорду. Анан бирок клипке кийин тартышкан да. Аделдин атасы кореец улутунан болгондон кийин корейцтерде алардын када салты боюнча бала 1 жашка чыкканда түшкү саат 12ге чейин корейский стол коюп беришет экен да. Корейцтерде, кыргыздарда деле жер стол бар. Жер стол. Биз мынтип жерге отуруп, стол коюп жейбиз го. Ошо экинде жер столго коет, буюмдарды коет. Мисалы жип, китеп, ручка, кайчы сыяктуу, акча сыяктуу дагы эмне коет эле. Ушундай сыяктуу нерселерди коет. Анан албетте сөзсүз түрдө фасоль коюлат, күрүч коюлат. Анан ошо корейцтердин ашкарасында таанымал корейцтерге күрүчтүн унунан жасалган нан коюлат. Анан ошо буюмдардын арасынан ошо кайчы, китеп, тетрадь, ручка, жип, ошондайлардын арасынан бала кайсы буюмду тандап алса, ошо кийин чоңойгондо бала ошо жаатына жол өзүнө тандап алат деген сыяктуу ошодай түшүнүк берилет да. Биздин кызыбыз эчтеке тандаган жок, эмнегедир билбейм. Ошо Южная Кореяда кайненемдин эжеси жашайт балдары менен, ошо апабыз келген болчу бияка. Анан алар атайы кичинекей алтын шакек жиберишиптир туулган күнүнө деп. Анан ошол алтын шакекти дагы столго койгондо, ошо шакекти колуна таап койсок, ошо шакектен башка эчтекени карабай, мынтип кечке карай берди, эчтеке алган жок. Андан тышкары ошо корейский столго ошо үйдө негизи бул эмеге аябай эле жакын адамдар келет да, туугандар, жакын эле мындай узкий круг деп койсом жаңылышпайм. Ооба, азыр дагы эле эмет. Анткени туулган күнү 26 майда, жаздын аягы, анан жай башталып кеткен. Анан мага айтышты, негизи эле баланы эмчектен чыгарып атканда жайдан тышкары башка мезгилдерде чыгарасың, бирок жайында бала кыйналып калбасын деп ошо жайында чыгарбаш керек экен. Бирок негизи мен айткам башында эле, кызым качан чыкса эмчектен ошондо эле чыгат, өзүм да чыгарбайм деп. Анткени биринчи кызы менен ошо болгон, кандай десем, мага мындай жагымсыз таасир калганда, кызымды 1 жашка чыкканда эмчектен чыгарып коюп, өзүм Казакстанга жумушка кеткенде ошо аябай кыйналганым эсимде да. Ошондон кийин жок, экинчи кызым 6 жашка чейин болобу, 10 жашка чейин болобу, эпси берсин. Эми ал тамаша, бирок өзүм да катуу эметип чыгарбайм.
и мисал айта кетчү нерсем ошо сүрөтүн инстаграмыма жөнөтүп койсом көбүнчөсү айтат да атасынын копиясы деп. Негизи андай эмес. Негизи Адель менен мен кичинекей кезинде сүрөттөрдү салыштырсак мен эле копиям кызым. Мага аябай окшош да. Мамам да карап айтат да сага аябай окшош деп. Жалындап сезим жанна, жадыныңды махаббат алдыга сени чакыра.